Атактуу Ландрас. Туғандар, ассаламу алейкум. Кайрадан биз жакшы тукум берген, эски мындайча айтканда линиясы күчтүү производитель кочкорлордун кайрадан көрсөтөбүз. Учурда экран астында турган, учурда эң картаң кочкорлордун бирөөсү Ландрас. Учурда 11 жашта. Панфилов району, бул? Чалдабар айылы. Панфилов районунда, Чалдабар районундагы Арашанот Эмир байкебиздин короосуна келдик. Эмир байкебиздин бул жакта баласы. Азыр Ландрас кочкор 11 жаштагы кези, өзүңүздөр бир көрүп алыңыздар. Бул кочкор кимдердин каран короосунда болбоду? Азыр Эмир байкенин короосунда, мындан ал Рамис байкеде жүрдү. Азыр Эмир байке менен саламдашып алалы дагы бир четтен ушу Ландрастын тукумдары боюнча сураштыралы. Эмир байке, сиз өтө көп кочкор коюп көрдүңүз эми корооңузга. Көп кочкорлор корооңузга келди, кетти. Эми Ландрас ушунчалык картаңдыгына карабай алганыңызга эмне түрткү болду өзү? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүм кой багып башталганыма 8 жыл болду. Мында платной багып атканыма. Мен кой алганда бизде айылдан Талай деген инисен, Арнуар деген бала экөөнү алдым эле. Ошо кой алганда орто койлор кочкор күчтүү эле. Ошондо кочкорду көрүп кызыгып, кийин ушу Ландрасты көргөндө Ландрас алам деп артынан көрүп жүрүп, албай кийин Рамистен алдым өткөн жылы. 1 жыл болду. Жаштыгында ала албай койгон экенсиз, Азырда жабышкандар көп, байке берди, бирок тукум көрөйүн деп атам да өзүм козу. Эми төл берген кочкор жашпы картаңбасына карабайт экен да эми, мына туугандар. Жанагы сиздики ерин болуп калды, кээ бирлер кочкор алайын десе, жаш кочкор таба берсең, бул 8 тиш болуп калды, картаң го дейт го, Аллахымда бул. Шөл эле. Тишнашты бол. Кат тиштиңөрөйлүчү. Даняр деген. Бул да азыр эң улуу балам. Кызыгып жазам берип атам. Тиш өтө эле азайып кетти, 4 тиш калды, 4 тиш калып тур. Жеши кандай ана мындай? Жеши мыкты. Жакшы. Жей бирөө? Жейт, жакшы. Так, Ландрас. Ден соолугу кандай азыр? Ден соолугу мыкты. Дагы эле мыкты. Дагы эле мыкты. Кой куушу кандай эми? Кой ушикте сомурга кетпей алган бир кой бар эле, оруп калган. Ошону тажатат, куалап. Мыкты, аябай азыр деле. Азыр деле. Жашпы азыр деле? Азыр деле. Машалла. Ландрастын балдары азыр көп. Ландрастын тукумунан да калып көбөйсөңүздөр болот туугандар. Эмир байке, Ландрасты сиз канча койго койдуңуз быйыл кыш? Мен быйыл коем. Эми коесуз? Бир койбодуңуз? 40 башка койсом атам. Ландрас даярданып атат анда 40 башка. Ландрастан башка да бар. 80 баласы бар, 2 баласы. Буюрса Тимурдун линиясынан бар. Эми целди ушуга таштап атасыз буюрса. Бир алып калайын деп. Так, Ландрастын эң акыркы балдарын сиздер Чалдабарда Эмир байкеден издесеңиздер болот туугандар. Кыргызстанда арашаноттор бүт бири-бирин тааныйт. Тааныбаса дагы кичине кочкорлорун айтып туруп сураштырсаңыздар бири-бирин таанып алат, даже бири-биринин кой кочкорун тааныйт туугандар. Ошон үчүн Чалдабарда жалгыз Эмир байкебиз. Машалла. Айзберктин баласы бар. Куйрук кандай? Бул 10 жашка толсо да лапа отуруп элекпи? Лапа отурбайт, бул эмес жакшы. Туяк өсүп турат, мыкты. Ана бир бассынчы, бери кара бастырчы. Машалла. Кочкор Ландрас. Эмир байке, мен ушундай картаң кочкор алганыңызга мени таң калтырып атат эми. Ушунун акчасына жашыраак кочкор алсаңыз болбой беле дегеним элем. Жок, ушуга мен өзүм 6-7 жылдан бери коолап жүрүп, эми жеттим да өзүм. Машалла. Эми ушунча күтүп, эми ушунчасына ишенип алыпсыз эми. Сизге Аллахым эми жакшы төлдөрдөн берсин. Ошон жакшы төлдөрдү алыңыз эми. Буюрса ушуга ниет кылып атыпсыз. Ландрас кочкору Кыргызстандагы ушурдай эң картаң кочкорлордун бирөөсү, же болбосо топ жакшы төл берген кочкорлордун бирөөсү. Бир 2 жыл мурда Бакытта болгондо Кайындада. Ошо калып барып мен жакшы койлорду качырып, ошо козуларды саткам, ургачы козуларын Эдил деген Панфилов районунда иниме саткам, ургачы козуларын. Эдилди. Мен баягы билем. 10 баш. Жана прияркал чоң-чоң менен чыккан. Аны мен тартканмын, өтө чоң токтулар болчу. Ошо менен чыккан, мен коромон. Ушунун кыздары, ушунун кыздары. Жок, баары эмес, көбү ушунун кыздары. Анан быйыл ошо ойлоп атам, мен койлорума ушул каны келишет экен деп, ошонун артынан ушу
Сиз Ландрастын кыздарын арзан берген экенсиз анда Эмирге. Арзан мен буйруган өсү районго деп. Ал жаш жигит. Жаш бала. Анан мен ал баа берген багыз билем мен. Жок, ошо токтуларды азыркы баа менен салыштырсаң эми арзан. 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 Андай ток. Буйрусун. Тем более мунун кыздары анан азыркы баа менен салыштырса арзан. 1,5 жыл мурун алды ошондо. 1,5 жыл. Алар эми азыр 1,5 жашта да токтулар, 1,5 жаш. Кышында 4 жаш болот. Менде азыр кочкор бар, кийин көстөйнам буйруса Тимур агабыздын коросунан казы ушу келген. Атасынан ошо менде внугу да. Ошодон да жакшы болот козлар. Анда коем быйыл буйруса. Хан төлдөрүн көрсө кийин производитель деп көрсөтүп калабыз да. Производитель мына Понятно. өндүрүүчү кочкор мына туугандар. Чисто Ландрастын жакын кандарынан издеңиздер, бирсе Карабалтандан чамча табышыңыздар мүмкүн. Эми Ландрастын малдары көбүнчө рекламасыз эле кетет. Туулганда эле брондолот. Өзүңүз деле Ландрастын балдарынан көкүрөктөрдү көрүңүздөрчү. Өзүңүз деле кезекке туруп алып жүргөн болсоңуз керек, балдарынан, Менде бар азыр баласы. Рамисен алгам өткөн жылы. Ландрас. Эрбеке, мунун эмне өзгөчөлүгү бар? Бул төлдөрүн эми Карабалтада көрүп жүргөнсүз, кыздарыны көргөнсүз, балдарын көргөнсүз, каяганы катуу таштайт бул кочкор? Эми эркек жагын айта албайм. 3-4 бар дейт, өтө күчтүү. Гөлдө бар экен. Ургачы жагынан эми 50 кой кошсо 45 100% деп ойлойм да, жакшы түшөт деп буну. Кочкордо белдин узундугу, моюндун, көкүрөктүн, буттун шыйрактын узундугу, алжа мыкты, туяктары мыкты. башы, чистота, кулагын. Параметр канча муну азыр? Эми азыр өлдүм эле 22 кулагы туугандар. 21 же 22 кулагы. Жогун Ну эми как банитровкада кылып эсептесе 22 дем. 22 бар азыр. Так, бул эмне 11 жаш болсо да куйругун ушундай кармайбы? Мурун өтө тартылып турган экен да. Жакшы. Анын артык туяктан отурбайт бул чоңой менен. Просто өсүп турат. Ошончо куй берет. Куйт жакшы куйт. Машалла. Азыр эс алууда. Буйрусам эмки жылы төлө алсак, ушу районго биринчиле өскө балдарга ушу жаматка, кочкорлукка жарап берсе, ушу менин коромон алса балдар. Кандай болсо. Конечно, Ландрастын ар бир кочкордун каны керек. Мунун өзгөчөлүгү Ландрас башы. Мен эми былтыртан бери карап атам, Ландрастын балдары бар сиздердин жамаатыңыздарда. Эми Ландрастын балдарынын өзгөчөлүгү бою узун түшөт, Узун, белдери узун, мойну узун. эң эле ургач дефицит болот. Ургачыларды миңден кетти бул козлары. Кайындадан, медларын, бакыттардан кетти, миңден кетти козлары. Конечно, козулар мойнту ак баш, кулагы узун, бул шыйрагы узун, корпус узун болуп турса, ал вообще коз көрүнөт да. Мына туугандар, Ландрас, знаменитый Ландрас, Эмир байкебиздин коросунан келип көрсөтүп кеттик. Ушундай топ жакшы төл берген кочкорлордун катарына кошуп, эсеп көздүн астына кысып койсоңуздар болот. Ушунун тукумдарынан да издеп көрүңүздөр. Ушу кочкордун тукумдарынан алсаңыздар дагы татыктуу деп ойлойм. Анда эмесе саламатта калыңыздар.